Комитет урматтуу төрайымы, мен бир такталайын деп аткан элем. Бул жерде регламентте атат, убакыт үнөмдөгүлөр деп атат. Суроолорго канча минут бересиңер и сүйлөгөнгө мен өз пикиримди айтканга канча минут бересиңер? Мен такталайын, ошондон чыкпайын. Сиздин пикириңизди эле уккубуз келет, же суроо берсеңиз деле болот. 3-5 минутка биз уруксат бере алабыз. Регламентти кармайлы, урматтуу чакырылгандар. Жалпы 5 минутка бересиңер да. Тура түшүнсөм. Кымбаттуу катышуучулар, кымбаттуу диний конфессиянын өкүлдөрү, мен башынан bir нерсени эстеп кеттим да, ушул залда 2011-жылы Бабановго суроо берген элем. Бул дин боюнча комиссия 8 мамлекетте калган, 8-10 мамлекетте. Бул муда советтик же болсо социалисттик мамлекеттерде деп туруп. Бул эмне эле буну сактап атасыңар деп туруп. Бабанов комиссияны жокко чыгарган эле. Бирок бир жумадан кийин Атамбаев президент, при президенти бул комиссияны кайра жаратты. Ошон үчүн мен кайра азыр угатам барыңарды. Мыйзамды карап атам, менде биринчи суроо пайда болуп атат. Бул диний комиссия бирле ислам менен алектенеби, же башка диндер менен алектенеби? Мыйзам бирле мусулмандарга тиешелиби, же башка конфессияларга тиешелиби? Ушунча сүйлөдү азыр депутаттар эместер, бүт суроолор ислам боюнча, мусулмандарга тиешелиги боюнча. Бул жерде мына башка батюшкалар отурат, мен билбегендер, могу жерде дан чиркөөлөр отурат. Кудай билет булар кимдер азыр. Ушул суроо жооп берип койсоңуз. Рахмат сурооңузга. Бул мыйзам жалпысынан бардык конфессияларга тиештүү. Жалпысынан бардык конфессияларга. И мыйзам талкууга 29 августтан 30 октябрга чейин, сентябрга чейин, то есть коомдук талкууда турду. Андан кийин биз бир топ бир нече жолу бардык конфессиялардын өкүлдөрү менен жолуктук. Азыркы учурда дагы могу жерде бардык конфессиялардан представителдер отурат. И сиздин жообуңузга сурооңузга кыска жооп берсем, бардык конфессияларга тийиштүү мыйзам долбоору болуп саналат. Буларга бир да суроо берилбей атат, же булар өздөрү сүйлөп атат, ошо таң калып атырам да, бул мусулмандарга тиешелүү деп. Просто суроолор ошол мусулман багытында болгондугу үчүн бул жактан ошол көбүрөөк мусулман багыты талкууланып атат да. Негизги анда сүйлөп кеттим, суроолорду берип кетейин 5 мүнөт ичине. Так, 11-29. Прозелитизм боюнча. Кыргызстанга 2011-жылы Малайзиянын легендарлуу премьер-министри Махатхир Мохаммад келген. Ошондо айткан, 3 силерге сын пикир айтып кетейин деп. Биринчиден, сөз эркиндиги болгондон кийин сөздүн жоопкерчилиги да болуш керек деп. Өтө эле анархия кылып салыпсыңар дейт. Оозго келген сен баарын сүйлөй бересиң экен жарандарыңар деп. Экинчиси дейт, динден динге өткөнгө тыюу салыш керек дейт. Малайзияда кылмыш жаза кодексинде бар экен. Азыр мен мыйзамды окуп көрсөм, бул жерде жазылып атат. Башка динге барып алып туруп, мага өттөгөнгө тыюу салынат деп тур бул жерде мыйзамда. Бирок ушул жерде суроо менде туулуп атат. Кылмыш жаза кодексинде барбы ошол жоопкерчилик? Муну мал ички иштер министрлиги береби, жооп береби, кимиси билет, укук коргоо органдардан. Эгерде динден башка динге өткөрүп атса, же жөн эле жана эскертүү, төлөө, айып төлөө ошол эле чектелип атабы? Кылмыш жаза. Адилбек мырза, жооп бериңиз. Ички иштер министрлигинин биринчи орун басары, кылмыш жаза кодексинде андай жоопкерчилик жок. Бар ушундай кылмыш жаза кодексинде? Жок, жок. Мына бул да айтып, муну киргизиш керек. Себеби демократияда ошондой. Кечээ мына көрүнөт, Трамп президент болсо соттошуп атат. Мыйзамдар иштеп атат Америкада. Биз Америка эмес, башка өлкөлөрдү мисал катарына алып атпайбызбы? Мына азыр мол кийимге бул жерде тыюу салып коюпсуңар. Гашка, мына үймө кыдырга тыюу салыпсыңар. Бул Америкада жок. Эң өнүккөн демократия өлкөдө бул нерселер жок, мында тыюулар. Даже ислам динин асылган Францияда, Швейцарияда, Швецияда, Норвегияда мындай нерселер жок. Ал жакта просто мунаранын бийиктиги ушунча болсун. Анан никапчандар комуш жерде тыюу салынган. Бул башка христиандык мамлекеттер. Биз мусулман мамлекетпиз го. Эмне үчүн өзүбүздү өзү сабашыбыз керек? Мен түшүнбөй атам да.
Құдай шүкір, Қырғызстан башқа өлкелерге қарағанда біз мақтансақ болады. Діни еркіндік менен, сөз еркіндік менен мақтансақ болады. Аманда өзі шектей берсек, эмне мақтанабыз? Құдай шүкір, азыр президент жаңы бийлик жакшы деп атат. Ал нерсе, бул нерсе курулуп атат. Но бул жакта социалдык нерседе эске алышыбыз керек да. Урматтуу мыйзамдын авторлору жана урматтуу депутаттар. Анан бул көп маселе туудурган 4-чү берене боюнча. Газ жөнүндө бул жерде Мақсат Ажы туура айтып кетти. Мен bir нерсени эскертип коеюн деп атам ушу молдокелерге. Мен барыңарды билесиңер, терең сыйлаймын. Бүт муфтилерime жакшы мамиле элем. Азыр силер айткан сөзүңөр мыйзамга түшпөсө, ал иштебейт сөзүңөр. Мыйзамга эмне жазылса ошо иштейт. Мыйзамды ишке ашыргандар милиция органдары, коопсуздук комитеттери, диний комиссия жана башка органдар болот. Муфтият кепилдик алып атабыз, анда мында болот дегенибиз мыйзам кирбесе пайдасыз сөздөрүңөрдөн. Эртең мыйзамды көтөрүп алып туруп бетке чабат. Мыйзамда жок нерсе экен деп туруп. Мен сунуш кылат элем. Бул мыйзамды урматтуу депутаттар, комитеттин урматтуу төрайымы, мүмкүн болсо бул мыйзамды кайра талкууга жөнөтүш керек. Жана коомдук сайтта илинип турду дейт. Кирбейт кыргыздар. Жогорку кеңештин электрондук дарегинде билишпейт. Мына канча мыйзам, кеч жакында бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды өткөрүп бердиңер. Аллах сизден разы болсун. Жана тыңчыларга тыюу салып койду, Кыргызстанга кирбесин деп туруп. Бул жерде болсо азыр андай эмес, башка жол менен талкуу жүрүптүр да. Биз канча жолу студенттер менен жолугуштук, башкалар менен жолугуштук, жарандык коом менен. Бир конфессия менен жолуксаңар, булар өздөрүнүн ырын-ырдайт. Силер өздөрүнүн ырыңдарды алсаңар, элчи. Мына символ жөнүндө суроо берсе Азирети муфтийге. Бул боз үй жана жарым ай турат дейт, бул символубуз дейт. Бул муфтияттын символу, исламдын символу эмес бул. Исламдын символдору башка. Мына карап көргүлө. Биз мусулман өлкөбүздейбиз. Эми светский дегени менен мусулмандар 87% түзөт. Аптекалар баргыла, крест тартылып турат. Эмнеси мусулмандыкы бу? Тез жардам машиналарга карагыла, крест тартылып турат. Ана исламдын символдору. Мына мен канча сындасам да жөөттөрдө Израилде. Бирок жакшы нерселерди еврейден алышыбыз керек экен. Акылдуу калк. Израилде бир да тез жардам машиналарды эгерде Давидтин жылдызы болбосо жүргүзбөйт. Оңго чейин көтөрүп маселени уруксат алып туруп, бүгүн Израилде бүт тез жардам машиналарда жылдыз, Давидтин жылдызы. Крест да жок, жарым ай да жок аякта. Бул жерде мына мисалы ошол 4-чү беренеге келгенде нелер жөнүндө айтылыптыр. Аскер жөнүндө. Эгерде диний көз караштарына туура эмес келсе, анда кызмат кылбайт, альтернативдик кызмат кылат деп туруп. Бул 5-чакырылышта bir general депутаты өткөрүп салган эле баптисттерди бошотуп. Эмне үчүн алар армияга барбайт, эмне үчүн Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойт, эмне үчүн биз алар үчүн өлүшүбүз керек? Эмне үчүн бул теңсиздик, адилетсиздик? Биякта отургандар алардын өкүлү. Мен түшүнүп турам, алар диний көз караш боюнча кызмат кылса болбойт. Эмне үчүн мындай ыйык милдетте мекенди коргогондо булар четке чыгып алат? Ошол нерсени карашыбыз керек бул мыйзамда. Кыргызстандын жарандары бар тең укукта болуш керек. Анан 4-чү берененин 3-чү тарамында. Мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, ошондой эле Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрүнүн кошуундарында, бөлүктөрүндө жана бөлүмдөрүндө диний агымдарды жайылтууга жана пропагандалоого тыюу салынат, жол берилбейт дейт. Мына коргоо министрден барбы бир жарым? Жок экен, Мурда биз баарыбыз кызмат кылганбыз бул жерде орто жана улуумун. Эсиңерде бар, бир аскер бөлүктө зам полит болот эле. Командирдин политический тарбия берүүчү орун басары болот эле. Азыр жок андай нерсе. Эскиден мурдагы аскерлерде капеллан бар эле. Капеллан деп христиан өлкөлөрдө айтат, бизде болсо бир бөлүк аскер бөлүктө өзүнчө молдосу бар эле. Тарбия иштери ким жүргүзөт? Ошон үчүн аскердин качып аткандар көп, өзүн өлтүрүп алгандар көп, дидовщинаны жеңе албай атабыз. Бул жерде тыюу салып коюпсуңар. Тескерисинче уруксат бериш керек. Ишпо тарбия иштери жүргүзсүн болду. Ким да жүргүзөт? Командир иши башка. Замполит деген нерсе жок. Капеллан деген кызмат, Американ базасын кеше жаптырдык. Менде Кудай шүкүр салым көп. Барсак аякта капеллан деген кызматы бар экен. Аскер бөлүктүн ичинде 3 динге уруксат берилипти. Католиктерге, протестанттарга и мусулмандарга. Biz aytып атпайбызбы, эгерде мисал алсак, алдыңкы демократия өлкөлөрдө мисал алайлы. Каякта могу ислам дини менен көрүшкөн же башка дин менен көрүшкөн мамлекеттерин албай.
Elhamdülillah bizde Müslümanlar köpçülük. Но өз тыйганыбыз туура эмес келип атат бул жерде. Анан мына ак үйдө отурабыз. Кудайга шүкүр. Буга да себепчи болуп 2011-жылы бул жерде мечит ачтык. Мечит бул уруксат менен, фатва менен мечит ачылган бул жерде. Бир эмес эки. Ак үйдөн кийин көк үйдө азыр көп минчиликте бар. Азмал 4-чү беренин 6-чы тарамынын 3-чү тарамчысы негизинде жабылабы алар. Анткени аякта кутба окулат. Диний пропаганда кошулуп кетет ал. Бул маселеге кантип жооп бересиңер? Урматтуу мыйзамдын авторлору. Не түшүндүрөм, силерге мен тишкен 5 минут мен карап атам саатымды. Жооп бересиңерби, Азамат Маматович? Бизде дагы суроолор бар эле. Жооп бересиңерби, Азамат Маматович? Намазканалар боюнча жооп берип коеюн. Намазканалар эч качан жабылбайт. Намазкана буга чейин айтылып өттү. Бул жерде каттоого да алынбайт. Мамлекеттик органдарда, башка ак үй, көк үй сиз айткандарда азыркы учурда эле намазканалар бар. Буларга жөн гана ошол кишилер, ошол жерде иштеген кишилер кирет, намазын окуйт, болду чыгып кетет. Ал жерде жүр, сен даватка жүр, ал жерде жанагы диний билим алуу, билим берүү сабакта өткөрүлбөйт. Жөн гана сыйынуучу бөлмө. Бул жерде намаз окулат, чыгып кетилет, болду. Жума намаздарчы, кутбалар. Токтобойбу? Эгерде ошол жума намазга сыйымдуулугу боюнча, көлөмү боюнча башка бир нормаларына дал келсе, жума намаз окула турган болот. Мейли, бул жерде эми диний саясий оппоненттер отурат, алар гыжырына тийбейин. Мейли буларды өздөрүнчө димин деп атат, аларга да убакытты үнөмдөп берейин. Мен бир эле каалоом бар. Мен буларды баарын өз кайрылымда жасайм. Бүгүн силерден кийин биз жолугабыз өзүнчө ушул маселени талкуулап аткандар. Ушул мыйзамды долбооруну жогорку кеңешке киргизип атканда жазылып калыптыр. Кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсенбек Жапаровдун макулдугу менен биз артка кайтарып, кайра ушул мыйзамды оңдоп киргизип атабыз деп. Азыр кабинет министринин төрагасы алмашты. Мен сунуш кылат элем. Бул жерде молдокелерге каршы болбой туруп, өткөндө уктум мен парламентте депутаттар Нурбаев мына инем айтып атты эле, шашпасак деп туруп. Бул шаша турган мыйзам эмес. Ушул жалгыз манда жакшы нерсебиздин жоготуп албайлы, анан коомду абалды курчутуп албайлы. Жаңы кабинет министри бар. Анда өзүнүн саясаты бар. Туурабы? Ал бир эле мезгилде президенттик администрациянын жетекчиси. Мен сунуш кылат элем, мыйзамды кайра артка кайтарып, катуу талкуу жүргүзүп, кийин карасак жогорку кеңеште. Биз жардам берелик. Турсунбай Бакир байке, азыр биз биринчи окуудан өттү бул мыйзам долбоору. Бизде биринчи окуудан кийин биз мына ошо парламенттик угууларды өткөзүп атабыз. Ошондуктан биз сиздерден сунуштарыңыздарды күтүп атабыз. Кат жүзүндө да берсеңиздер болот. Эми тартип ушундай, регламент боюнча бизде. Комитет урматтуу эми бир эле реплика. Регламентти мен жатка билем, Кудайга шүкүр. 2015 жылы чет өлкөлүк тынччылар боюнча мыйзамды экинчи окуудан кабыл алып, үчүнчү окууга калдырганда, уже дош бере келгенде депутаттар да төрага да туруп алып туруп, биз экинчи окуунун режимине кайтарабыз деп калдык. Кайтарып, ошо мыйзам өтпөй калып, мына Кудайга шүкүр бийил өткөрдүңөр силер. Силерге рахмат, ушу чакырылыштын депутаттарына. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Мен айтып атам, ошон үчүн кененирээк талкууласак, анан бир муфтият эмес, ислам бул бир муфтият эмес да. Кенен мусулмандар талкууга катышыш керек биякта. Мен билем мыйзам жакшы кабыл алсын деп атам. Силердин атыңар тарыхта калыш керек. Анан кийин эле репрессия катарында атыңар калып калса, өзүңөр ыңгайсыз абалда калып каласыңар. Ошол каалоом. Рахмат. Эске алабыз.